Султанбеков пробация менен бошотулду. Кумтер 12 тонна алтын казып өндүргөн. Арбаңыз эфирде Политклиника медиасынын бул жумада программасы. Бул программада сиздерди аптанын ичинде болгон маанилүү жаңылыктар менен мен Чолпонбек Сабырбеков тааныштырам. Биздин каналга катталганды унутпаңыз. 24 апрелде Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков, партиянын мүчөлөрү Ирина Карамушкина, Роза Турксевер күнөөлүү деп табылып, 3 жылдык пробация менен абактан бошотулду. Мындай чечимди Бишкектин Свердлов райондук соту чыгарды. Ага ылайык үчөө тең кылмыш жаза кодексинин алдамчылык, шайлоочулардын добуштарын сатып алуу жана шайлоо өнөктүгүн каржылоо тартибин бузуу менен күнөөлүү деп табылып, 3 жылдык пробация менен сот залынан бошотулган. Сот андан тышкары алардын мүлкүн конфискация кылды. Ошондой эле Темирлан Султанбековду, Ирина Карамушкинаны жана Роза Турксеверди эки жабырлануучуга Нуржигит Туралиевке 8 миллион 510 миң сом, Анарбек Катагановго 4 миллион 290 миң сом төлөп берүү чечимин чыгарды. Экөө тең 2024 жылы ноябрь айында Бишкек шаардык кеңешине өткөн шайлоого Социал-демократтар партиясынын тизмеси менен катышкан. Темирлан Султанбеков мындай чечимге макул эмес экенин билдирип, кийинки инстанцияга кайрыларын айтты. Но однако я хочу сказать, что мы с приговором не согласны и будем его обжаловать. Обязательно будем его обжаловать. Султанбеков, Карамушкина жана Турксевер 2024 жылы ноябрь айында кылмыш жаза кодексинин шайлоочулардын добуштарын сатып алуу беренесине шек саналып кармалган. Ишке жашыруу өнделген гриф коюлгандыктан сот жараяндарды жабык өтүүдө. Темирлан Султанбеков ишти ачык кароону талап кылып, козголгон кылмыш иши негизсиз деп ачкачылыкта кармаган. Апрель телеканалы Бишкектин Октябрь райондук прокуратурасы телеканалды жабуу тууралуу сотко доо арыз менен кайрылганын билдирди. Телеканалдын 23 апрелде YouTube'дагы каналына чыккан видеодо алып баруучу Валерий Жирнаков райондук соттун арызынын көчүрмөсү апрелге түшкөнүн, анда УКМК тергөөгө чейинки териштирүүдө телеканалдын ишинде деструктивдүү аракеттер бар деген корутунду чыгарып бергенин айтты. Прокуратура Октябрьского района Бишкека обратилась в суд с исковым заявлением в отношении ОСО «Апрель ТВ». Копия заявления поступила и в нашу редакцию. В нем, в частности, утверждается, что ГСУ ГКНБ в рамках проведенной доследственной проверки установила факты деструктивной деятельности телеканала «Апрель». Маалымат калайык, 2024 жылдын ноябрь-декабрь айларында телеканалдын материалдарына Юстиция министрлигине караштуу соттук эксперттик кызмат, Саламаттык сактоо министрлигинин республикалык психиатрия жана наркология борборунун экспертизасы жана Улуттук илимдер академиясы экспертиза жүргүзгөн. 3 экспертиза тең Апрель телеканалынын материалдарында азыркы бийликке каршы терс пикирлер бар деген жыйынтык чыккан. Прокуратура Октябрь райондук сотуна Апрель телеканалынын YouTube, Facebook, Telegram, Instagramдагы ишмердигин токтотуп, Маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигинин телеканалдын ишмердигине берген уруксаатын кайтарып алууну өтүнгөн. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Вашингтондогу сапардын жүрүшүндө Кыргыз-Америка ишкерлер кеңешинин мүчөлөрү менен жолукту. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. Анда Касымалиев өлкөдө жүрүп жаткан реформалар тууралуу маалымат берип, америкалык инвесторлорду Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүүгө катышууга чакырган. Ал өлкөдөгү долбоорлор тууралуу айтып берип, алардын арасында камбарата бир кеси сыяктуу. Андан сырткары сейдек кездешчү минералдарды иштетүүнүн сунуштарын билдирген. Мы готовы также предложить нашим американским партнерам надежное, экологически ответственное и выгодное партнерство в области разведки, добычи и переработки критически важных полезных ископаемых, сурьмы, бериллия, вольфрама, урана и редкоземельных металлов. Кыргызстан с благоприятной логистикой, низкими производственными издержками и выходом на рынки Евразийского экономического пространства может стать идеальной площадкой для создания новых цепочек поставок и производственной кооперации. Разумеется, говоря о возможностях нашей страны, не могу не отметить и про туризм. Сегодня в стране действует безвизовый режим для граждан более 60 государств, включая Соединенные Штаты Америки, а также цифровые визовые платформы, упрощающие въезд. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Вашингтонго Эл аралык валюта фондунун жана Дүйнөлүк банктын жазгы жолугушууларына катышуу үчүн барган. Сапардын жүрүшүндө эл аралык финансылык уюмдар жана бир нече инвесторлор менен жолугары айтылган. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев 25 апрелде Орусиянын Кыргызстандагы элчиси Сергей Вакуновду кабыл алганы кабарланды. Маалыматта Кыргызстанда жалданмачылыкка шек саналып кармалган 4 адам, алардын арасында Россотрудничество уюмунун кызматкерлери тууралуу да сөз болуп, тергөө шектүүлөрдү үй камагына чыгарса болот деп жыйынтык чыгарганы жазылат. УКМК Ошто жалданмачылыкка айыптап 4 кишини кармаган.
Кармалгандардын бири Ош шаарынын мэриясынын маалыматтык камсыздоо бөлүмүнүн башкы ажысы Сергей Лапушкин. Дагы бири журналист Орусиянын Россотрудничество уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн филиалы Ош шаарындагы Орус үйүнүн кызматкери Наталья Секерна экени белгилүү болгон. Андан тышкары дагы 2 адам кармалган. Булардын бири Жалал Абад облусундагы Майлуу суу лампа заводунун кызматкери экени белгилүү болсо, Орусиялык маалымат каражаттары 4-шектүү Виктор Васильев экенин жазышты. Кумтөр Gold Company жабык акционердик коомунун жетекчиси Бузурман Субанов Кумтөр көнүнөн 2024-жылы 12 тонна 509 килограмм алтын алуу пландалып, жыйынтыгында 12 тонна 552 килограмм алтын өндүрүлгөнүн билдирди. Сатылган алтындан $989 миллион түшкөн. Бул тууралуу ал Кыргыз алтын ачык акционердик коомуна Кумтөр ишканасынын өткөн жылдагы ишмердиги тууралуу маалымат берип жатып айтты. Кыргыз алтын отурумунда Кумтөрдүн отчетун кабыл алды. Кумтөр кени Кыргызстандагы эң ири алтын кени болуп саналат. Нуржан Шайылдабекова Кыргызстандын Австриядагы элчиси болуп дайындалды. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Шайылдабекова бул кызматта Европа кызматташтык жана коопсуздук уюмундагы Кыргызстандын туруктуу өкүлү катары ишин айкалыштырат. Нуржан Шайылдабекова буга чейин 9 жылга жакын Борбордук шайлоо комиссиясын башкарып, быйыл февралда кызматтан кеткен. Бул кызматта ал 2 жолу президенттик, 2 жолу парламенттик жана бир нече жолу жергиликтүү шайлоону өткөргөн. Бышкан Төрөймө катары Шайылдабекова 3 президент менен иштешти. Президент Садыр Жапаров Бахрейнге расмий сапарын алкагында аталган өлкөнүн падышасы Хамад бин Иса Аль-Халифа менен жолугушту. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Жолугушуунун жүрүшүндө Кыргыз-Бахрейн мамилесин өнүктүрүү боюнча сүйлөшүү болду. Тараптар соода-экономикалык, инвестициялык, маданий-гуманитардык жана башка чөйрөлөрдө кызматташууну тереңдетүү маселесин талкуулашты. Биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруунун маанисин белгилешти. Бахрейнге расмий сапар менен 21 апрелде барган Жапаров жолугушууда Хамад бин Иса Аль-Халифаны Кыргызстанга чакырды. Бул Перс булуңунда жайгашкан өлкөгө Кыргызстандын эгемен тарыхында Кыргыз президентинин алгачкы сапары. Биз сиздерди апта ичинде болгон маанилүү жаңылыктар менен тааныштырдык. Биздин каналга катталганды унутпаңыздар. Эми Поликлиника медиасынын ишмердүүлүгүн 2 жол менен колдосоңуз болот. Биринчиси Patreonго жазылуу. Ай сайын аз болсо да туруктуу сумма келип турса, биз жаңы темаларды издеп, ишти уланта беребиз. Ал үчүн жогорку QR код аркылуу өтүп, сизге ыңгайлуу болгон тарифти тандап алсаңыз болот. Patreon'ун шилтемеси видеонун астында да болот. Экинчиси, астыңкы QR кодду сизге ыңгайлуу болгон мобилдик капчык аркылуу сканерлеп, Поликлиникага каалаган сумманы которсоңуз болот. Эмки жумада мандашкыча сак саламат туруңуздар.